Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Адаттагыдай Куран медиа каналы Куран алифбе сабагын баштамакчы. Бүгүн биз Куран алифбе сабагынын 9 сабагына токтолуп кетебиз. Бул 9 сабакта кыргыз тилинде эле кездешкен л тамгасына окшош лам тамгасы. Экөө бир эле лав деп окулат. 29 тыбыштын ичинен эң жеңил тымыштардын бири болуп, бул лам тамгасы болуп саналат. Андыктан бүгүнкү сабагыбыздагы жеңил, түшүнүктүү болчудай. Эң алгач лам тыбышы бул кайсыл жерден чыгат, кайсыл сүйлөө органдан чыгат, макражы кайсыл. Ушул сүрөттөн карап түшүнсөк болот. Эң алгач мына лам тыбышы жоон окулган учурда тилдин учу жана алдыдагы эки капталы кошо мына ушул таңдайга тиет. Тиштин өйдө жанындагы мүлккө таңдайга тиет. Анан жоон окуганда Аллах. Кээ бир учурда бул лам тамгасы жоон болсо, кээде эчке болот. Албетте мунун эрежеси келерки сабактарда да кеңири токтолуп өтөбүз. Бирок бүгүн биз түшүнө турган нерсе, качан лам тамгасы жоон болгондо тилдин учу алдыдагы учу жана алдыдагы капталы менен мына ушул таңдайга тиет дагы, арт жагы бир аз көтөрүлгөн сөйт. Ошондо Аллах деген учурларда лам тамгасы жоон окулат. Ошондо мына ушундайча тилибиз мына ушундайча болуш керек. Мына ошондо тилибиз алды жагы таңдайга тиип, арт жагы бир аз көтөрүлөт. Эгерде ичке окулса, лам тыбышы ичке окулган учурда бул мунга эч кандай маселе жок. Ал деп тилдин учу алдыдагы эки капталы менен кошо мына ушул таңдайга тиет. Демек ушул сүрөттөн бизге негизинен бул чыгарып эле жүрөбүз, айтып эле жүрөбүз бул тамганы болгону кайсыл жерден чыгаткан экенине буга чейин биз элестетип же болбосо биз сүрөттөн көрбөгүш мүмкүнбүз. Мына ушул сүрөттү көрүп дагы бизге дагы ушул лам тыбышы дана так кайсыл жерден чыгары белгилүү болду, элеске бир катар ала алдык. Албетте баарыбызга белгилүү болгондой, ар бир сабагыбыздын башында ушул тамга сөздүн башында, ортосунда, аягында кандай жазылат, кандай ыкмада, кандай сүрөттө жазылат, ошол тууралуу таанышып өтөбүз. Мына ошонун катарында бүгүн лам тамгасы өзүңүздөр көрүп тургандай башында мына ушундай узун сызыкча болуп эле жазылат. Сөздүн башына келсе, сөздүн ортосунда келсе дагы узун сызыкча болот, бирок эки жагына кошулмасы менен. Ал эми сөздүн аягында келсе, мына ушундай бир орок окшош болуп ушундай сүрөттө жазылат. Бул сөздүн аягында келсе жана өз жалгыз эч бир тамгага кошулбастан келсе, мына ушундай орок сүрөтүндө жазылат. Биринчи лам тамгасы үстүндө фатха аракети менен ла деп окулат. Эгер астына касра келсе, сызык астына келсе, касра болсо ли, эгер домма менен келсе лу деп окулат. Ошондо ла ли лу деп окуйбуз. Анда эмесе лам тамгасы тамгалар менен кошулуп келгенде кандай окулат? Ошого машыгуу өтөбүз. Биринчиси тамга лам сүкүндү. Экөөнү кошобуз. Ал деп окулду. Экинчиси ба тамгасы фатха аракети менен лам сүкүндү. Бал деп окулду. Биринчиси мына узун сызык, бул лам тамгасы фатха аракети менен мим сүкүндү. Лам. Бул ошол эле сөзгө окшош болгону лум. Лам домма менен лум деп окулду. Биринчи тамга лам, нун менен кошосуз. Лан. Биринчи тамга мына ушундай каф тамгасы касра аракети менен. Кил. Буга чейинки сабакта айтып өткөндөй, биз тамганы караганда ошол чекитине өзгөчө маани беребиз, анткени тамгалар чекит менен айырмаланып турат. Ошондо биринчи тамга үстүндө чекити бар. Нун, назала. Биринчи тамга ла, экинчиси зи, үчүнчүсү ма. Баарын кошобуз. Лазима деп окулду. Биринчи тамга ка,
экинчиси му, үчүнчүсү ла деп окулат. Эми кошобуз. Камула, камула, камула. Биринчи тамга а, анзала, анзала, анзала. Бул сөз дагы Кур'ан-ы Керимде көп кездешет. Ошого бул сөздү жаттабасак дагы ашчылык кылбайт. Анзала, анзала. Биринчи тамга а, лам сүкүндү. Алзама, алзама, алзама. Биринчи тамга алиф, а, акмала, 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 акмала. Акална, акална, акална. Буга чейинки тамгага эле окшош болгону нун тамгасы менен та тамгасы алмашыптыр. Акалта, акалта, акалта. Бул дагы мурунку сөздүн дал өзү болгону та тамгасында аракет алмашып фатхадан касыр болду. Акалти, акалти, акалти. Акалту, акалту деп окулат экен. Буга чейинки сөздөр бири-бири менен окшош болуп эле келатат. Болгону та тамгасына аракет алмашып атат. Акалтум, акалтум. Бирок бул сөздөрдү өтүүдөн максат, биздин негизги максатыбыз ошо лам тамгасын машыгуу. Машыгууда анын жазуусуна машыгуу. Лам тамгасы кандай жазылат, сөздөр менен чогуу келгенде кандай ыкмада жазылып атат. Экинчиси ошол тилибизди көндүрүү, анан көздү да көндүрүп, мына окууга, тез окууга көндүрүү. Булбул, булбул, булбул. Биринчиси я, лам, лам, я лам, лам, я лам, лам. Таза, тазал, зала, тазал, зала, тазал, зала. Буга чейинки сөзгө эле окшош, болгону башында я тамгасы кошулду. Ошондо я тазал, я тазал, залу, я тазал, залу. Бүгүн 9-чу сабактын акыркы сөзү биз машыга турган мутазал, мутазал, зилу, мутазал, зилу, мутазал, зилу болду. Мына ушинтип бүгүнкү 9-чу сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биз ушул кыргыз тилинде эле кездешкен л тамгасына окшош лам тамгасын өттүк. Аллах таалам бардыгыбызга Кур'ан-ы Керимди тез арада үйрөнүп, ар дайым Кур'ан окуп, жаттап жүрүүгө Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин.